Баш үй жана Аузова көчөлөрдүн кесешине жайгашкан бул көп кабаттуу үйдүн курулушу 1 жылдан бери токтоп турат. Ал эми курулушту жүргүзүп жаткан Аваком компаниясынын директору Азамат Имашев 1 жылдан бери СИЗОдо камакта. Дал ушул көп кабаттуу үйдүн үлүшчүлөрү жана Азамат Имашевдин жакындары Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун алдында митингге чыгышты. Алар Азамат Имашевди үй камагына чыгарып берүүнү жана соттук процессти карап жаткан судья Гаухар Тургунбековадан баш тартууну суранып жатышат. Азамат Имашев токтогулу ишти бизде чыгарып берсе домашний арестке биздин үйүбүздү бүтүрүп берет эле. Биз вообще талаада калдык. Адилеттүүлүк жок бул жакта. Судья вообще сүйлөтпөйт. Кыйкырып тияктын Оразалиеванын сөзүн сүйлөп ушундай кылып атат. Биз көчөдө жүрөбүз азыр мына. Азаматты бизге чыгарып берсин. Биз мына өзүбүз келдик. Адилеттүүлүккө деген адилеттүүлүктү чечпей атышат. Адилеттүүлүк эч качан жок. Тияктын сөзүн сүйлөп эле давай выйдите деп эле ушинтип кыйкырып атат бизге. Сүйлөтпөйт такыр вообще. Азамат Имашевдин жакындарынын айтымында соттук процесс бир тараптуу жана адилетсиз өтүүдө. Судья Тургунбекова даттануучу Оразалиеванын гана сөзүн сүйлөп жатат. Мы хотим справедливости, мы хотим судью отвод дать, потому что она превратилась в адвоката Оразалиевой Гульмиры Кадырмаевны. Кто она? Можете пояснить нам? Мы поясняем, я в первых процедурах участвую, все это вижу, все это, как она заступается, наоборот, судья заступается за них. В нашу сторону Азамату Имашеву вообще не дает слова. Всех выгоняет, она чувствует себя здесь хозяйкой. Вот поэтому я пришла за справедливость. Чтобы было справедливо, судья вынес свое решение. Вот отвод судье. Отвод мы хотим. Супруга обвиняемого Губайдульна Фатима Назифовна. Мы просим, чтобы судья взяла отвод, так как она все время решения принимает необъективные. Сколько раз мы подавали ходатайство о экспертизе назначения по состоянию здоровья, мы получаем все время от нее только отказ. Во время судов она очень агрессивно относится к моему супругу, все время постоянно на него кричит, не говорит ему, не дает даже дать слово. Мы просим, чтобы председатель Свердловского районного суда обязательно посмотрел и обратил внимание на работу этой судьи. Мы просим отвода этой судьи, потому что мы считаем, что у нее есть заинтересованность, есть свой интерес, и это уже всем видно. За нами стоят много дольщиков, много людей, которые ждут справедливого решения. Вы, получается, дольщики? Среди нас есть и дольщики, и родственники все, да. А сколько лет длится вот именно ваш Наш дело? процесс уже идет в течение года, и мы все время просим о том, чтобы судья объективно рассмотрела процесс. А за что вот задержали вашего супруга? Его задержали за мошенничество, но судя по тому, как ведутся процессы, мы видим, что судья выносит всегда необъективные решения. Мы видим, что она очень агрессирует по поводу нашей стороны. К судьям, к адвокатам нашим относится все время тоже с агрессией, все время нас затыкает. Имашева Азамата затыкает. А кто такой Имашев? Имашев Азамат — это обвиняемый. То есть она не считается с мнением нашей стороны. Нааразычылык акциясына чыккандардын айтымында судья жада калса процесстен Азамат Имашевдин адвокатын да кубалап чыккан жагдайлары бар. Эмне себептен мындай кадамдарга барып жатканына көпчүлүк түшүнө албай бара. Менин бир тууганым Имашев Азаматты судья Тургунбекова Гаухар дайыма затыкайт этип, сүйлөгөн сөздөрүнө такыр эме кылбай, адвокаттардан өйдө угуп чыкты. Бул судья болбой эле бизге мугалим болуп алды, окуучудай эле бизди чыккыла, кеткиле деп эле бизге эч кандай эме бербей атат, таптакыр элечи. Бир тараптуу каралбай атат бу жердечи. Или заман тиги Оразалиева жака эле болуп калганбы билбейм. Оразалиева Гульмиранын эле сөзүн сүйлөп калды да, Кадырмаеванын сөзүн сүйлөп калды. Анын агасы тети генерал пандемия учурундагы Оразалиев бул же агасы кармы тартып атат, же атасы тартып атат, билбейбиз мунучу. Бирдеме болсо эле Оразалиеванын эле сөзүн сүйлөп, ал жактан бирөөнү да кууп чыкпайт. Биз жактыдыр адвокатыбыз баш болуп кууп чыгып атат. Бул судья эмес, муну судья деп айтканга эч кандай негиз да жок болуп калды ужачы. Бул Тургунбекованы биз каалабайбыз. Бул Тургунбекованын алмаштырып бериңиздерди гана сурайбыз. Чындыкты гана, чындыкты чыркыраган чындыкты издеп таба аламбы деп ушул убакка чейин 1 жылдан бери жүрөбүз ушул жердечи. Эч кандай чындык таба албай жүрөбүз. Ошон үчүн акыйкаттык менен карап бериңиздерди суранабыз.
Ал эми адвокат Арстанбек Ерматов, Свердлов райондук сотунун судьясы Гаухар Тургунбекова айыптоо өкүмүн чыгаруу багытында иш алып бара жатканына токтолду. Свердлов райондук сотунда жанагы 18 эпизод менен айыпталып атпайбы? Имашев Азамат деген Ошо иши 1 жылдан бери каралып атты да. Анан сотко ошо ишенбестикти көрсөтөбүз деп чыгыптырса, ошо кыскача айтып берсеңиз, эмне сот кандай? Рамкадан чыгып барып атабы же кандай? Эми мен чындыгын айтсам, кечээ биринчи күн адвокат болуп катыштым. Мен билишиме караганда кечээ саат 4-кө дайындалган экен. Мен Сокулукта ишимен келгенче 4:30 болду. Ошондо да процесс башталды экен. Себеби прокурор жок болду. Мен келгенден кийин прокурор келди 4-төн 50 мүнөт өткөндө прокурор келип таң калып атпайбы? Бүгүнкү иш дайындалган эмес эле бар деп. 11-нде чынды эле. Биз аны отургула, давай карайбыз деп туруп. Ишти карап баштаганда мен ордер берип туруп, отложка сунатым да, башка күнгө жылдырып бергиле. Много эпизодный, тем более чашки, оор кылмыштын эмелери угулуп атат. Бул жерде кичине бир всесторонний полный объективный исследование кылайлы. Мен иш менен таанышайын, азыр кантип суроо берем десем, действительно төрайымдык кылуучу Гаухар Рафиковна. Ну, я ничего не знаю, давайте начинаем здесь государственный адвокат. Хотя сот айыпкер айтып атат, мамлекеттик адвокаттан письменный заявление, отказ, мына официально заявлять атат, отказ берем деп. Ал анын укугу. Ага карабай, анын отказ бергенди удовлетворить этпей койду. Анан кийин мага айтты, кечинде саат 5-тен 40 мүнөт өткөндө ишти процессти эртеңки күнгө саат 4-кө чейин иш менен таанышкыла. Вот кандай таанышсыңар ошондо? 19 эпизод менен физически бу жерде жатып алганда деле тааныша албайм да. Азыр келип 4-5 эпизод соткага тартып алдым. Эми дагы айтамын, мен бул айыпкер оор кылмыш боюнча айыпталып атат. Мунун тагдыры чечилип атат. Мен иш менен таанышышым керек, дагы убакыт бергиле отложка деп сурайм. Эгерде биздин укугубузду четке кагып, жана Уголовно-процессуальный кодексте каралган адвокаттын укугу, айыпталуучунун укук милдеттери бар да, иштин ичинде материалдар менен таанышып, эмне боюнча айыпталып атат, кандай көргөзмөлөр бар, анын тараптан бүт таанышып билип туруп, анан кийин биз чыгышыбыз керек. Пока даяр эмес. Эгерде азыр баштайбыз десе, процесстин анда мен дагы айтып берем. Уже билинип калды да, ишти бир жара мен мурдагыларын билбейм, кечеги башталган уже билинип калды. Бул темп менен сөзсүз айыптоо өкүмүн чыгарат да, уже мен ничего не знаю, мен муну соттошум керек, камашып керек деген эмеге жагдай болуп туулуп калды. Нормально түшүнгөн адам ошондой болду деп. Аны билдирбеш керек болчу да. Реально таанышкыла мүмкүнчүлүк. И аркы тарапка дагы, биз тарапка дагы мүмкүнчүлүк берип иш менен таанышканга, анан кийин чечим. Эртедир, кечтир соттойттур, айыптоо өкүмүн чыгараттыр. А бирок мындай тез, систематически эме менен алып кетпеш керек болчу. Жылдырып, мүмкүнчүлүк берип, биздин ыраазычылык, анан кийин чыгара берсин дегенде өзүнүн ички дүйнөсүнөн күнөөлүү деп тапсыр. Азыркы темп менен келсе толук айыптоо. Азамат Имашевдин соттук иши боюнча кандай жыйынтык чыгат азырынча белгисиз. Ал эми тараптардын талаптары эске алынабы, кийинки соттук процессте маалым болот.